Бейиш нуру. Madina шаары. Шаарлардын эң кайырдуусу. Мейрімдүү шаар. Анткени бул жерде ааламдын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жатат. Дайыма бул берекелүү шаарды зыярат кылгандар шаардын мейрімдүү, берекелүү шаар экендигин айтып таң калышат. Атүгүл кебирлери бул жерде убакыттын да өтө берекелүү болгондугун айтышат. Бүгүн биз ушул берекелүү шаарда болуп өткөн бир окуяны баяндап берүүнү туура көрдүк. Окуяны айтып берген туркиялык Кайсер аттуу аалым. Анда эмесе аалымдын айткандарына кулак салалы. Бир күнү Мадина шаарында Масжиди Набави пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин жанынан өтүп баратып, бир жаш жигитти көрүп калдым. Ары жактан эки полиция кызматкери чуркап келип, тиги жаш жигитти эки колунан кармап калышты. Тиги жигит алардан кутулганга аракет кылып, ары-бери жулкунуп жатты. Мен ал жигитти мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын жанында ыйлап олтурганын бир нече ирет көргөн элем. Жашы 30-35 жаштарда көрүнгөн бул жигит албаниялык болчу. "Кое бергиле мени, мен ууру эмесмин, кайырчы да эмесмин" деп кыйкырып жатты тиги жигит. Мен чыдабай кетип, полициялардын жанына барып, бул жигит эмне кылмыш кылды? Эмнеге кармадыңар бул жигитти деп сурадым. Алар "Сен аралашпа" дешти. "Макул, бирок бул жигит эмне кылмыш кылганын айтпайсыңарбы?" деп кайра сурадым. Полициялар мындай дешти. "Бул жигит Мадинада 6 жылдан бери мыйзамсыз түрдө жашап жүрөт. Дайыма биз аны тутуп кайра Албанияга жөнөтөлү деген кезде Равзай Мутаххарага, башкача айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры турган жакка качып кирип кетет. Биз ал жакта аны кубалай албаганыбызды билген үчүн ушул жакка кирип кетет. Мына 6 жыл болду тута албай жүргөнбүз" дешти. "А мен эмне кыласыңар бул жигитти?" деп сурадым кайра. "Албанияга кайра депортация кылабыз" дешти. Тиги жигит болсо дале бакырып, өкүрүп, ыйлап, жулкунуп, "Мен ууру эмесмин, тилемчи да эмесмин. Мен болгону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөм. Ага болгон сүйүүм мени бул жерде кармап турат. Мени кайра Албанияга жөнөтпөгүлө. Суранам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргүм келет. Мени жөнөтпөгүлө. Суранам силерден" деп жалбарып жатты. Бирок полициялар көнбөй коюшту. Айласы кеткен тиги жигит анда мени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакка, жашыл кубба жакка жүзүмдү бургула. "Менин ага айта турган кебим бар" деди. Полициялар тамашалашып, "Макул, эмне айта турган кебиң бар кана, пайгамбарга айтып кал" деп аны жашыл мунара жака, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры турган тарапка бурушту. Жигит ал тарапты карап туруп, ыйлап мындай деди. "О Расулалла, сен экөөбүз келишим түзбөдүк беле? Сага кошуна болуш үчүн, сен үчүн ата-энемди, эли жеримди, ишимди таштап бул жерге келбедим беле? Бирок булар мени сенден алыстатам деп жатышат. О Расулалла, эмнеге буларга тоскоол болбой жатасың?" деп туруп, ошол заматта тиги жигит жерге кулап түштү. Полициялар да кармабай коюшту. Кайра алар "Артист болбо, калбелейиз оомуш болуп жатат бул. Тур дейм" деп бир-эки тепкилеп тайышты. Кийин суу алып келип, бетине чачышса да тиги жигит өзүнө келбей койду. Полициялардын бирөөсү "Бул өлүп калбадыбы экен" деди. Экинчиси "Эмне биз бир-эки эле тепсек өлүп калдыбы" деп чочуй башташты. Алар дароо тез жардам унаасын чакырышты. Докторлор заматта жетип келип текшеришкен соң 15 мүнөт мурун эле өлгөн экен дешти. Тиги полициялар болсо жерге олтуруп алып өздөрүн чапкылап, шолоктоп ыйлап жатышты. Ушул жигитти кармаган колдорубуз сынып калбайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мынчалык жакшы көрөрүн билгенибизде кана деп бакырып, өкүрүп ыйлашты. Кийин көз жаштары менен албаниялык жигитти полициялар өздөрү жуушту. Кепиндешти. Табытты биз да көтөрүшөлү деп жакындадык эле полициялар "Биз өзүбүз көтөрөбүз. Балким бул жигит бизди аз да болсо кечирер" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин жанындагы Жаннатул Бакый көрүстөнүнө алып барып көмүштү. Баарыбыз көз жаш менен болуп өткөн окуяга жаш жигиттин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсүнө күбө болуп карап турдук.
деп сөзүн бүтүрөт аалым. О менин бир тууганым. Бул аалам анын урматына жаратылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды биз азыр канчалык деңгээлде сүйөбүз? Биз ага канчалык деңгээлде берилгенбиз? Биз ал үчүн эмнебизди курмандыкка чала алдык? Аллах Таала Куранда: "О момундар, силер үчүн Аллахтын элчисинде сонун үлгүлөр бар. Бул үлгүлөр Аллахтан жана акырет күндөн үмүт кылып, Аллахты көп-көп зикир кылгандар үчүн" деп айтып жатпайбы ачык эле? Аны сүйүү үчүн социалдык тармак аркылуу "мен пайгамбарымды сүйөм" деп жазып коюу жетеби? Жок, албетте. Аны сүйүү үчүн анын өмүрүн изилдеп чыгалы. Анын өмүр баянын окуйлу. Өмүр баянындагы окуяларга логикалык анализ жүргүзүп, акылмандуулук жактарын изилдеп чыгалы. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн эрте жетим калды? Эмне үчүн 40 жашында пайгамбар болду? Эмне үчүн 12 аял алды? Деген сыяктуу көптөгөн суроолорго жооп издейли. Анын үй бүлөсүнө, балдарына, досторуна, дегеле адамдар менен болгон мамилелерин үйрөнүп, андан психологиялык, социалдык, философиялык сабактарды, үлгүлөрдү алалы. Анын ар бир баскан турганы, кабыл алган чечими ар бири өз-өзүнчө чоң илим. Жашообузду анын жашоосуна окшоштурганга аракет кылалы. Куранга жана сүннөткө баш ийели. Тагыраак айтканда, Аллахтын айтканына жана анын сүннөтүнө баш ийип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ахли бейтин, урпактарын ээрчейли. Биз албан жигити сыяктуу боло албайбыз баары бир. Бирок өзүбүздүн деңгээлге жараша аткара турган амалдар ушулар. О ыйман келтирген адамдар, Аллахка моюн сунгула, жана пайгамбарга моюн сунгула, жана Аллахтын аяттарына каршы чыгуу менен ишиңерди жараксыз кылып албагыла. Бейиш нуру.